Assalomu alaykum. Ошол эмне болду экен? Бул Бишкекте да көрүнүптүр, бизде да кечээ Жалал Абадтан Базаркөл районунан түнү саат 10:20 көрдүм да мен дагы жерге жакын эле учуп кетип аткан экен. Көп жерлерде учуптур кечээ күнү эле. Туугандар мына кызга коюп балкондон түшүп кетесиң, адам баласы оор болот десек укпай атат да. Мына караңыздар. Опасный да, мына эгерде мынаяка түшкөн болсо, бул паста жерге түшөт. Түшсө аман эсен соок кабайт да, мына караңыздар. Өтө Ош шаарында. Опасный да. Ушинтип балконда отурушат. Мына ошо алай Алина гостиницасы да, мына гостиница. Мынаны карап отурушун. Эгер түшүп кеткен болсо, өлөт да. Милиция кызматкерлери келди. Азыр түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Ола этажда. Азыр келип, мына түшүндүрүү эки эмеде келип кетишти, мына түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Бишкекте 13-кабаттан өспүрүм кыз кулап каза болду. Бишкектин Жалкечи районунда 14 жаштагы өспүрүм кыз бийик кабаттуу имараттан кулап каза болду. Кактус медиа сайтына күбөлөр билдиргендей, өспүрүм 13-кабаттан түшкөн. Окуя 17-июлга караган түнү катталган. Күбөлөрдүн айтымында өспүрүм кыз курбусунун үйүндө болуп, терезесинен кулаган. Бишкектин тез жардам кызматынан бул фактыны тастыктап, кыз тез жардамчылар жеткенге чейин каза болгонун билдирди. Ал эми милиция окуя такталып жатканын маалымдады. Булак Кактус Кежи. Бириккен демократиялык кыймыл Таласта жолугушуу өткөрдү. Бул тууралуу аталган оппозициялык кыймылдын өкүлү Равшан Жээнбеков Фейсбуктагы баракчасына жазды. Апрель батырларына Куран окуттук, бийликтин каталарын айттык, элди уктук деп билдирди Жээнбеков. Бириккен демократиялык кыймыл буга чейин Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингдин жетекчиси Теңиз Бөлтүрүктүн ишин сындаган. Саясат талдоочу Марат Казакбаевдин өлүмүнүн ачык айкын иликтенишин, журналисттерге басым кысымды токтотууну талап кылган. Кыймыл быйыл март айында түзүлгөн. Уюм демократиялык институттарды жана бал улуктарды калыбына келтирүү, адилеттүү укук системасын түзүү, кризиске каршы экономикалык программаны иштеп чыгуу жана жакырчылыкка каршы күрөш боюнча бийликке альтернативдүү сунуштарды берет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, саясатчылар Равшан Жээнбеков, Бектур Асанов, Мамбет Жунус Абылов, Кеңешбек Дүйшөбаев мүчө болгон кыймылды оппозициялык деп атоого болбой турганын билдирген. Булак Азаттык. Тегинин берген кырсыңар тебелеси кетпесин. Жараткан берген кырсты жармашаады кетпесин. Ак үйүс айга жет ордо болсун. Уул кызың салаваттуу молдо болсун. Аруак Алла танып кызыр таарып, алдыңда мингениңер жор болсун. Баталган жигит жор болор, бактысы таш мол болор. Чок болуп чүйсөң кыргызда чоролор колдоп жол болор. Чөгөлөп тууган жердин турпагына, байыркы Манас ата урпагына, түбөлүк ак батасы тийзин үчүн, Казмет Бакай ата арбагына, кыдыр болуп жолдошуң, кыйын күн башка конбосун, ыйыктык Манас ордосун. Амин. Жалпы Кудайыбыз болсун. Амин. 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 Жол тескөөчүлөрдүн эки унасын сүзгөн Киянын рулунда ким отурганы белгилүү болду. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Чолпон Ата шаарындагы кырсык боюнча маалымат берди. Башкармалыктын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча бүгүн 17-июль күнү саат 7:00 чамасында балыкчы Ананьев Каракол унаа жолунда Бишкек шаарынын тургуну Kia Rio унаасы менен чыгыштан батышты көздөй бара жатып, унаасынын рулуна ээ боло албай, жолдун каршы тилкесине чыгып, Кара Ой айылында жайгашкан жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын административдик имаратынын жанында токтоп турган Равон Нексия кызматтык унааларын сүзгөн. Анын кесепетинен жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын 3 кызматкери жеңил жаракат алып, Чолпон Ата шаардык ооруканасына кайрылышкан. Жол кырсык Ысык Көл райондук ички иштер башкармалыгында катталып, тийиштүү экспертизалар дайындалды жана тергөө иштери жүрүүдө. Kia Rio унаасынын айдоочусу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 26 мекемесинин жетекчисинин орун басары экени, унааны мас абалда башкарганы аныкталган.
Акпресс агенттигинин булактары билдиргендей, ички иштер органдарынын подполковниги Тукешев Максатбек Исмаилович жөнүндө сөз болуп жатат. Ал эми жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери түнкү нөөмөттөн жаңы эле кайтып келишкен болчу. Булак бара келди. Түндө Бишкек Ош жолундагы кырсыктан кийин жүк ташыган унаа өрттөнүп, 2 адам ооруканага түштү. Бүгүн 17-июлга караган түнү Бишкек Ош унаа жолунда жүк ташуучу унаа өрттөнүп, 2 жүргүнчү жабыркады. Аймактык кабарчыга маалым болгондой, кырсык унаа жолдун 402-403 чакырымдарынын ортосунда болгон. Исузу үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа Бишкектен Ош багытында бара жатканда Бишкек шаарын көздөй келе жаткан Honda Odyssey жеңил унаасы бурулуштан чыгып, жүк ташуучу унаанын багын сүзүп алган. Кырсыктын кесепетинен жүк ташуучу унаанын чиркегишинен өт тутанып, унаанын жарымы күйүп кеткен. Ал эми жеңил унаада 5 киши бара жаткан. Анын экөөнүн колу сынып, ооруканага жеткирилди. Фуранын айдоочусу аман калды. Ал Ош облусунун Өзгөн районунун тургуну. Ал эми Honda унаасындагылар Жалал-Абадтын Алабука районунун жашоочулары. Булак турмуш кежи. Аламөдүн базарында мурдагы аялын бычактаган эркек кармалды. Бишкек шаардык милициясы Аламөдүн базарында иштеген аял бычакталган окуя тууралуу маалымат берди. Ага ылайык 16-июлда кечке жуук 1984-жылкы келин соода жайын жаап жаткан маалда белгисиз бирөө бычактап кеткен. Ыкчам иликтөө тергөөнүн жүрүшүндө ага 1973-жылкы мурдагы күйөөсү кол салганы аныкталган. Милициянын маалыматына караганда, келинге 16 жолу бычак урулган жана учурда оор абалда ооруканада жатат. Кылмышка шектүү Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Баткенде көмүр шахтасынан газ чыгып, өрт өчүрүлдү. Сүлүктү шаарында жайгашкан көмүр шахталардын биринде газ чыгып, куткаруучулар 220 метр тереңдикте тосмо орнотушту. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан маалымдашты. Көмүр кен казуучулардын коопсуздугун камсыздоо үчүн 7 куткаруучу тарабынан өрт өчүрүлүп, күйгөн көмүрлөр сыртка ташып чыгарылды. Адам өмүрүнө коркунуч жаралган жок жана жабыр тарткандар болгон эмес деп жазылат маалыматта. Булак Сереп кежи. Келтирилген чыгым 18 миллион сомдон ашат. Ошто биринчи турак жай кооперативинин жетекчиси кармалды. Ош шаарында биринчи турак жай деген аталыштагы коммерциялык эмес кооперативдин жетекчиси кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан маалымдашты. Биринчи турак жай коммерциялык эмес кооперативинин жетекчисине карата алдамчылык жана ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу беренеси боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Учурда келтирилген зыяндын өлчөмү 18 миллион 188 миң 260 сомго бааланууда. Аталган факты боюнча 16-июль күнү кылмышка шектелип, биринчи турак жай коммерциялык эмес кооперативинин төрагасы кармалып, Ош шаарынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Министрлер коомчулукка отчет берет, блогерлер менен жолугат. Министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн баары 18-28 июль күндөрү 6 айдын жыйынтыгы тууралуу коомчулукка отчет берет. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Анда тармактык мамлекеттик органдардын жетекчилери, жарым жылдыктын жыйынтыктары жана алдыга коюлган кыска жана орто мөөнөттүү милдеттери жөнүндө маалымат берүү үчүн журналисттер, активисттер жана блогерлер менен бейформал шартта жолугушууларды өткөрөт. Алгач баяндама жасалып, андан соң медиа чөйрө өкүлдөрү үчүн жыйындын катышуучуларына кызыктырган суроолорун берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деп айтылат маалыматта. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 14-июлда өкмөттүн жыйынында жыл жыйынтыгында натыйжа көрсөтө албаган министрлер кызматтан алынарын эскерткен. Өкмөт башчы 5-июлда айрым журналисттер, блогерлер жана социалдык тармактын активдүү колдонуучулары менен жолуккан. Анда кээ бир иликтөөчү журналисттердин чакырылы байкалганы, иш-чаранын форматы сынга кабылган жана берилген сый тамакты ооз басырык катары баалагандар болгон. Өкмөттүн басма сөз кызматы журналисттерди тандап чакырган деген дооматты четке кагып, мындай жолугушуулардагы уланаарын айткан. Булак Азаттык.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Талас облустук башкармалыгына куткаруу шаймандары тапшырылды. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн колдоосу жана Талас облусунун өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгына көчүрмө даярдыкты жогорулатуу жана куткаруучулардын жашоо шартын жакшыртуу максатында 5 миллион сом акча каражаты каралган. Алынган куткаруу шаймандары, курулуш материалдары. 5 кир суу соруучу мотопомпа, Бакай Ата жана Кара Буура райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн жеңил оңдоп түзөө өткөрүү үчүн курулуш материалдары алынып берилип, бүгүнкү күндө өздүк курамдын күчү менен оңдоо иштери жасалууда. Жүргүнчүлөрдү ташуучу бир Mercedes-Benz Sprinter автоунаасы, 2 комплект толук жабдылган кургак түртөгү сууга түшүүчү суучулдардын костюму, бир жогорку басымдуу компрессор, бир дана үйлөтүүчү кайык мотору менен Талас шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн окуу классын капиталдык ремонттон өткөрүү үчүн курулуш материалдары жакын арада жабдылат. Ошондой эле жакында дагы бир кир суу соруучу мотопомпа келүүсү күтүлүүдө.